Жанагындай сөздөн алыс болгула, бул өзүбүздүкү, бул башканыкы. Андай болбош керек. Түндүк түштүк маселеси көтөрүлбөш керек. Мына бардыңарда Кудагар бар да түштүктөн жокпу? Келиниңер бар түштүктөн жокпу? Жок. Барыңыздар жүрүңүздөр. Анан кийин эле түндүк түштүк депиш. Чын-чынына келсек, аралашып жашаган элбиз да. 6 айдан келген элбиз да. Анан кантип бөлүм кылабыз? Ошондуктан, урматтуу кара буралык туугандарым, мен сиздерден ириде бул киши айтпадымбы? Кимдин атынан чыгат? Бул СДПКнын Политсовети саясий кеңеши чыгарды. СДПКнын курултайынан чыкты да. Анан мен көп нерселерге мындай карап, баа берип жүрөм да, турмуштун ушундай адамын да. СДПК дегенди мен ойлоп жүрчүмүн да, социал-демократтардын партиясы дегенди андай эмес экен да. Сооронбай достоин президенти Кыргызстана деп чечилет экен да. Анан оята буну кыргызчага которо албай атсам, Сооронбайды дагы президент коебуз деген сөз болот экен. Мен ушул такыр чечилбей турдум да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, Сооронбай Шариповичти 15 октябрда келип, таза тилегибиз менен ыйман алдында, Кудай алдында, мына быйыл адеп ыйман жылы, ыйманыбызды тазартып, өлкөбүздү жашартып, бир өнүгүүнүн жолуна түшкөн жаңы багытты улантып, ушул кишини шайлап коелу. Утулбайсыңар.